А, чукур кайрылуу дейбиз, эмне дейбиз туугандар. Азыр мен Калмаматовдун сотун көрдүм, прямой эфирден балдар менен байланыштым туугандар. Бул мыйзамсыздар туугандар, мыйзамсыздар. Бул мыйзамсыздар. Азыр Калмаматовду ачык эмес, жабык түрүндө соттоп атат. Ошол жерде Бекенов деген жигит бар экен, турат ошол судья. Бул заказ менен иш аткарып атат туугандар. Бул жаш жигитке эскертип кетет элем судьяга. Бекенов турат, Орозбекович ким Орозбаевичти эскертип коеюн сага, жигит. Садыр менен Жапаров менен Ташиев камчы кетет. Бирок сен каласың судья. Эсиңде тутуп алгын. Азыр сот чечимин камаганга чыгара турган болсо, мен эскертип коеюн. Кийин тагдырың өтө оор болуп калат. Ошон үчүн акты ак деп, караны кара деп, адилеттүү чечим чыгарып туруп, же үй камагына чыгар, же актап чыгарып кой. Бул Калмаматовдун айыбы жок бул жерде. Калмаматов таза адам. Силер ар кимди эле камап, жаш балдарды камап, жаман үйрөндүңөр. Мына Жеңиш Малдахматов, Коренов отурат, Жеңиш мына үчүнчүсү кетип атат туугандар. Мен билгенден бери. Эскертип кетели туугандар. Силердин балдарыңар бар. Мына бизге окшогон жаш жигиттер, акты ак деген, караны кара деген жигиттерди бетин айткан сын пикирлери үчүн камап атат. Мына Акаевке окшогон, Бакиевке окшогондорду булар ак үйдө тосуп алып, дорожкага коюп, актап кое бербирди. Каерде адилеттүүлүк болуп атат туугандар. Мен кыргыз элин чакырып кетем. Бизге окшогон жаш жигит, патриот жигиттерди каматпайлы туугандар. Келиңиздер, бул азыркы сот Первомайский сотто болуп атат. Ошол жерде солидарность деп коет. Колдоп бериңиздер туугандар. Ошол баланы биз чыгарып алалы. Бардыгыңыздар чакырам, кыргыз элин чакырып кетем. Кайдыгер карабайлы туугандар. Калмаматов бул патриот жигит туугандар. Мен буну билем, бул таза инсан. Акаевка салыштырмай таза инсан, Бакиевке салыштырмай таза инсан, Садыр Жапаровка салыштырмай таза инсан, Ташиевке салыштырмай таза инсан, Акылбек Жапаровка салыштырмай таза инсан. Туугандар, кайдыгер карабайлы, ошол Первомайский сотко келип туугандар, ошол жерде сотту жабык өтүп атыптыр туугандар. Мен көрдүм азыр, мен өзүм көргөнүм айтып атам туугандар. Наркы 2-нчи этажга, 3-нчи этажга алып чыгып кетиптирсиз. Бекеновго судьяга эскертип кетейин. Жетим, мен айтып коеюн. Садырың да жардам бербейт, Ташың да жардам бербейт. Мен эркекче айтайын сагачы. Өкүмдү жакшына чыгаргын айтып коеюн, адилеттүү чыгаргын. Келиңиздер бардыңыздар, ошол жерге сотко келип, ошол Калмаматов поддержка. Бүгүн Калмаматов кармалса, эртең дагы бирөөсү камалат. Эртең сенин балаң камайт, же дагы бирөөнүн баласын карайт, же атасын камайт. Үйлөрүндө балдары күтүп атат, ата-энеси күтүп атат. А булар жок эле жөн эле сын пикир, чын пикир бетине айтып койгон үчүн ачык турасын. Ошол камаган бул деген жакшылыкка алып келбейт бул. Мыйзамсыздарга. Булар эсиңиздер бар, бул мыйзамсыздар өздөрү камалып чыккан. Эсиңиздерди тутпаңыздар. Баягы Шералихандын чокою деген мен кече бекер айткан эмесмин. Чокоюңар өзүңөр кайтып мойнуңарга иленип калышы мүмкүн. Этият болгула. Мына Шаршен деген Илимов деген бар, бир далбоёб. Мен буга да эскертип кетем. Көттүңө айырып коем мен сеничи, ушу жазган үчүнчү.